Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кутмандуу күнүңүздөр менен баардыгыңыздардын кирип келе жаткан орозо Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Биздин Москвадагы биздин таксист байкебиз азыр оор абалда Индияда лечение алып жатат. Москвада 2,5 ай лечение алып, анан Индияга учуп барып, ал жакта 1 айдан бери лечение алып, анан срочно пересадка печень кылыш керек экен. Оорунун диагнозу токсическое поражение печени деп, ага $30,000 керек болуп атыптыр операция кылгангачы. Байкенин аты Камбарбек болот, 1988 жылкы Токтогул районунан. Бул жакта Москвада таксовод этип иштечи биздин паркта. Кайдыгер карабаган бардык ушул видеону көрүп аткан адамдарга кайрылабыз. Колубуздан келишинче 100 сомдон болобу, 500 сомдон болобу, 1000 сомдон болобу, Россиядан болосузбу, Кыргызстандан болосузбу, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн акча которуңуздар, жардам берели биздин бир тууганыбызга. Орозо айында как раз сооп иштеп калалы, жакшы сооп турдучу. Ошонун негизинде күнөөлөрүбүз кечирилип, бир тууганыбызга дагы жардамыбыз тийсин, жакшы болуп айыгып кетсин. Бул видеого лайк басып, комментарий калтырып, бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Экранда турат реквизиттер, ушул реквизиттерге которо берсеңиздер болот. Тинькофф банк. Эгерде Сбербанктан которулбай калат экен кээдечи, эгерде Сбербанктан которулбай атса, анда бөлөк банктан, Тинькоффтон же Альфадан которсоңуздар болот. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ишиңиздерге ийгилик, бекем ден соолук. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. 3 айдан бери оор илдетине чалдыгып, Россияда, Москвада 2,5 ай лечение кылып, аргасыздан Индияга келип, Индияда 1 ай болду лечение кылып, азыр пересадкага муктаж болуп калдык. Көп каражат, акча керек болгондуктан сиздерге кайрылып жатабыз. Колуңуздардан келишинче жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм.